Кет. Канат. Не? Билесиңби? Не? Тиги эме бар го, жанагычы. Бизде иштеген Гүлайымчы. Ичиңөсүн илайынбы? Адам эмес экен. Кече мага мынтип атпайбы? Алтын базарга барып 7000 сомго алтын шакеге алдым дейт. Алтын шакек 7000 сом турабы? Айнанай, анысына ишенген жокмун мен. Мен алтын шакектичи 2,5 сомго эле алганмын. Аныкын көрсө, ал Кыргызстандын алтын экен. Российский алтын дейт, карабашың жутку. Ушундай да адам болобу, Ой, мойнуңуз үлгүр. Жаман 200, 300, 400дүсүн, Ошол Гүлайым менен ой апак-чапак болуп эле бир катташып жаман жакшылык аралашып эле жүрбөдүм. Ошо Гүлайым менин аялым болот. Абе! Миң менен кара жерге. Гүлайым жакшы эле адам. Төрүн алган 7000 сом. Терес убакыт бар. Убакыт барбы? Ооба. Токтоп тур. Анда Гүлайымдын дагы бир нерсесин айтып берейин деп өрөгөтө берсең. Болду? Ой, Гүлайым. Ар жериң өтсүн илайым эй. Канабек мырза, кийинки тапшырма. Сиз шаарга жаңыдан көчүп келдиңиз. Кошунаңыз орус экен. Сизге бир буюм керек болуп, кошунаңызга сураганы кирдиңиз. Канат орус. Ооба, орусча айтышыңыз керек. Русский школа скончался я. Зың-зың. Да, я зверь, открой дверь. Здравствуйте. Добро пожаловать. Я тебе... Чё тебе? Сосед пришел. Я сосед тебе. А, ты мой сосед, да? Да, я сегодня вот приедет. Ой, черт возьми. Этот- Я здесь 30 лет живу. Я первый раз тебя вижу. Мне так... Страшный сосед, да? Меня ты, вижу, да? Да, тебя Этот, вижу. я сегодня приехал. Сегодня приехал? Да, Приехал, вот. да? Мне нужно вот этот... Чё? Дайте, пожалуйста, вот Что? казан, дайте, пожалуйста. Чё, казан? Вот, еда, казан. Сковородка, что ли? Да, Сковородка, брат, что ли? Да, сковородка, дайте, пожалуйста. А, нет, у меня нет. Нету, У тебя свой нету, да? Нету, я сегодня... Иди, пошел, у меня ничего нет. Спасибо. Надоело. Азаматсыз убакыт бүттү. Точно орысша билбейм бирок. Байкалды. Мен жакшыраак билем экен. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин атаандаштар экинчи раундту өзгөчө деңгээлде аткарышты. Үчүнчү раунд. Үчүнчү раунд ардактуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар, дагы да болсо кызыктар алдыда, урматтуу ватандаштар. Дагы да сиздер үчүн суроолор, кыскача суроолор, ошол суроолорго бат-баттан жооп беришиңиз керек. Каныбек мырза, алгачкы суроо. Концерт жана кино жөнүндөгү жарнама эмне деп аталат? Концерт жана кино жөнүндөгү жарнама, реклама болсо керек. Кино жөнүндөгү жарнаманын аталышы Эме да? Жаңылык же жок дагы. эме? Шоу да, мындайча айтканда. Жок. Жооңуз Концерт жана кино жөнүндөгү жарнама эмне деп аталат? не деп аталат? Жарнама деп аталат да. Жарнама деп аталат, жалпысынан бирок өзүнүн аталышы бар. Жооңуз анонс деп аталат. Анонсу. Кыргызчасы, нукура кыргызчасы деген, а? Экинчи суроо. Асаба, туу, желек дагы эмне деп аталат? Асаба, туу, желек дагы. Туу менен желек бул бирине нерсе. Ушуну эске алыңыз. Дагы бир аталышы бар. Туу, желек, байрак. Байрак, азаматсыз. Үчүнчү суроо. Ак кеме повестиндеги аксакалдын аты? Ак кеме? Эме Ак да? кеме повестиндеги аксакалдын аты? Мен чынында негизи ак кемени көргөн эмесмин, бирок Нургазы ойнойт экенин билем. Ошол Нургазынын чоң атасы? Эме? Тилим учунда турат да. Карап койгон да. Эме? Алимбек. Жок. Азыр. Баш тамгасын айтып аласыңбы? М тамгасы. Аксакалдын аты жөнү? Максат эмес, Жок. Эме? Момунчал болчу. Азаматсыз. Көрбөгөн бул. 3 суроонун бирөөсүнө туура жооп бердиңиз. Экинчи сиз менен баштайлык. Мырза. Биринчи суроо. Кожомкулдун атасынын аты? Палван. Кожомкулдун атасынын аты? Кожом. Ушуну мен айтып койсом болбойбу? Апа. Жок, сиз жооп бере албайсыз. Кожомкул Палван. Бишкектеги спорт ордосунун алдында Кожомкул атындагы спорт сарай неме?
ошол жерде аталышы бар. Эстелиги дагы бар. Шуну мен айтып коеюнчу. Тилим учунда турат. Кожомкулдун атасынын аты Мага кете берсинчи упай. Таппаса мен Тилим айтайын. учунда турат. Баш тамгасы. Х. Ха? Х. К. Кожомкул. Кожомкулдун атасынын аты Каба болчу. Каба калган. Апа. Каба улуу Кожомкул деп жазылып турат Ошол ошол жерде жерде. концерт койдум эле. Экинчи суроо. Спорттук башкы байгенин аты эмне деп аталат? Спорттогу башкы байгенин аты Түшүнбөдүм. спорттогу башкы байге. Спортко коюлганбы? Спортко коюлат ар дайым. Башкы байгенин аты Белек да? белек дагы Приз? дагы Ремен деп койду. Жок, кур Чачып. дагы неме да? Мен айтып кое бербейинби? Жок, медал. медал дагы Мен айтып коеюнчу. кубок болчу. Кубок. Үчүнчү суроо. Көзү азиз кыргыз акыны. Көзү азиз кыргыз акыны. Бул суроого сиз жооп берет болушуңуз керек менин оюмча. Акындарды Көзү азиз кыргыз акыны болгон. Ал ким болгон? Ушул суроого канат өзү жооп берсинчи. Бул Барпакын болчу. Апа. Азаматсыз. Мен азыркы акындарды эстеп атпайм, илгерки. Барпакын. Мынакей, 3-чү раундда биздин атаандаштар сонун суроолорго жооп беришти. 4-чү раунд. 4-чү раундда урматтуу атаандаштар, сиздерге дагы да жогоркудай 1 мүнөт убакыт берилет. Мына ушул убакыт ичинде башыңыздан өткөн кызыктуу бир окуяны айтышыңыз керек. Сиз мына ушул окуяны айтып жаткан учурда мен бир сөздү кошом. Ошол сөздү окуяңызга кошуп айтышыңыз керек болот. Анын арасында. Ошол сөздүн арасында, окуяңыздын арасында. Демек, Канат мырза, баштадык. Окуя эми биздин жашообузда ар кандай окуялар болот, ар инсандын жашоосунда ар кандай окуялар болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен менин жеке окуямдын ичинде Эмил деген досубуз бар. Коробка. Ушул сөздү кошуңуз. Коробка? Коробка деген сөздү кошуп улантып кете бериңиз. Коробканы кошуп кетесиң да. Эмил Эмил көз деген- коробканы алып. Эмил деген досум бар, ошол коробканы алып Эмил көтөрүп сен көтөр десем, сен эмне көтөрбөйсүң дейт, анан өзүң көтөрө бер деп барган жерлерде бийчи кыздар, Мектеп. бийчи кыздар мектептен чыгып калган экен, ошол кыздар менен бийчи кыздар мага келип эле сүйлөп эле Шампунь. Канат ака, Шампунь. шампунуңуз жокпу дейт. Анан Эмилде бар десем, Эмилдин көңгүрөк чөнтөгүндө шампунь бар экен. Анан Клип. Клип. Клип ошо бийчи кыздар менен клипке түшөбүз дейт да. Анан мен эле түшө берейинчи десем, мен дагы түшө берейин дейт да Эмилчи. Клипке ошол бийчи кыздар менен кошо клипке жайлоого бардык да, ошо жайлоогочу. Бир маршрутка. Маршрутка? Жайлоого маршрутка чыга албайт экен. Маршрутка менен неме жолго чейин бардык дагы, андан ары маршруткадан түшүп алып жөө бардык. Башым ооруп, Жайлоого чыкканда башым оору, Эмил кускусу келип, алиги чанаш неме бакы түтөк болуп, жаман. Камера. Камера. Камерага карабайт да, уялып жуба, түтөктөн чарчаганбы, камерага карап эле Концерт. карай албай. Анан концерттерде карап эле жүргөн, анан концертте карайт элем го десем, жок, азыр концерт эмес деген. кудалар. Анан ошол жерге кудалар келип калды. Эмилдин берки аялынын кудалары ошол жерде экен да. Экинчи аялы. Сандык. Анан кудалар бир маалда эле сандыкты ачып эле помбаркы стапелдерди чача баштады. Анан Эмилдин бетине карап чачты, Спорт. Ошол жерде анан спорт жагынан футбол ойношобуз дедик. Эмил экөөбүз бир тарап, анан бийчилер бир тарап болуп, кудалар судья болду, футбол ойнодук анан. Неме спорт. Бир кыз. Бир кыз. Анан ошол жерде бир кыз штрафной алып койсо эле чалынып калды да, анан аны замбар менен алып чыгып кетти. Азаматсыз. Эң сонун. Каныбек мырза. Сизге түшүнүктүү болду, Түшүнүктүү. Бат-баттан айтканга аракет жасаңыз. Баштадык. Мен Ильяз экөөбүз Баткенге концерт уюштурабыз деп кетип атабыз да машинада. Окуяң бузулуп кетет экен азыр. Анан кетип атсак эле Токой. Ал жакта токойлор аябай көп, жол жээгиндечи. Ильяз айтып калды, ушу токойлордон өткөндөн кийин дүкөн бар. Дүкөндөн суу алып ичпейлиби деди да. Көйнөк. Анан арык нерсе да. Майда сууну алып ичип атып үстүнө төгүп алды көйнөгүнөчү. Анан көйнөгүнө төгүп алып аны кургатабыз деп күнгө жайып коюп отурдук жолдун жээгинде. Анан эле бизге телефон менен звонок этип калды Баткендеги эмелер. Келбейсиңер, качан келесиңер силер депчи. Бала бакча. Анан кийин эле жолдо кетип атып Ильяз айтты, ушу бала бакчага деле концерт коюп берип койбойлубу, жакшы болот, сооп иш болот деди. Майыл деп концерт койдук.
Анан кийин Троллейбус. Ильяс мындан нарагына троллейбус менен кетип калбайлыбы дейт. Ильяс биякта троллейбус жүрбөйт. Бут кийим. Жүр мына бут кийим менен эле кетип калайын дедим. Ботинкабыз менен эле кетип калайын бир жакшынакай. Данияр Эрматов. Десем эле Каныбек сен бирдекени байкадыңбы дейт. Эмне десем бул жака Данияр Эрматов концертин уюштуруп коюптур деди да. Анан эмне кылабыз анда? Коеюн артка кайтайлы дедим. Анан кайтып келип атып Ринг шоу. Кызыл Каяга концерт уюштуруп атсак, ринг шоуга катышып бербейсизби деп мага звонок этип калды. Анан ошентип уламан ринг шоуга келип калдым ошентип. Бир кыз. Анан эле бир кыз ринг шоуда катышып атсак, бир кыз келип алып эле Эмис Бөрбаев. Канатчан айтты, Эмис Бөрбаев окшош эмессизби дейт. Анан эле Канат айтты, мен ошончолук хуникмин. Макул. Анан кийин Канат макул болду агачы. Я мейли жаш кыздын көңүлүн ортпайын деп макул мен Эмис Бөрбаев окшошмун деди. Анан кийин буну каерден көрөбүз десем, YouTube'дан көрөсүңөр бул ринг шоуну деди. YouTube'дан чыгат жакында ошол жерде көрүп алсаңар болот деди. Айлык. Чынында мага бул эме жактан мен кызыгып сурадым да. Силер көп адам иштейт экенсиңер, айлыктарыңар кандай бул жерде дедим. Десем айлыктарыбыз аябай жакшы, бул 7 канал Ошко жаңыдан ачылып калды деди. Анан эле кеч башталып калды бул нерсе. Аялым анан звонок эте берип мага дагычы качан келесиз депчи. Аял кишини билесиң го негизичи. Азамат. Ушинтип звонок этип анан кийин Азамат экөөбүз аялым жерден чыккандан кийин бара турган болуп бу жерге. Анан убакыт экөөбүз деп эле кетебиз. Эмнеге кирип келип калдым го, Баткенге кетип отурдум. Шудан. Демек эң сонун. Кеткениңер билмеди да өзү. Урматтуу атаандаштар, экинчи суроодо бири-бириңиздерге суроо беришиңиз керек. Сиз суроо бериңиз, эгер атаандашыңыз жооп бере албай калса, сиздин айткан тапшырмаңызды ушул жерден аткарып берет. Ал суроо бере берсин. Майли. Канек мырза, суроо. Мен бере берейин. Суроодан көрө пул бербей. Майли. Так, Суроо бере берсин. суроо. Чыңгызхандын билесиң да. Чыңгызхандын биринчи аялынын аты ким? Анан баласынын аты ким? Өзүлөр баласынын аты Темурчун. Жо майли, аялынын атын айтчы. Аялы жаман көп да, кайсы Жо, биринчи аялынын аты. Биринчи каяктан билем мен. 107 аял болот экен. Биринчи аялынын аты өзү деле билбейт. Жок. Мен кандай Мен бул кинонучу Россияда жүргөндө Гүлжиге Сатыбеков менен концерт койдум. мен деле көргөм, бирок аялынын аты аталбады эле да. Аялынын аты. Чыңгызхандын аялынын аты. Демек жообуңуз Жоом аялынын аты жок, Патилажев экен. туура жооп айтыңыз. А? Борте. Борте? Ооба. Үйүндө итин атын эле айтып коеюн. Бобит эле Борте деп. Тапшырмаңызды берсеңиз болот. Бул бербейби, анан кийин мен бербеймби? Жок, сиз тапшырманы аткардыңыз, анан кийин. Ушул жерде сразу бере берейинби? Канат ушул жерде бир бийлеп берчи. Ортого чыгып алсаңыз. Лай ла лай лай ла лай ла. Ай, молодец, молодец. Бол. Эң сонун. Канат мырза, эми сиздин сурооңуз. Менин суроом 5000 сомдук акчада кимдин сүрөтү бар? 5000 кармаган. Жо, кой тур. 5000 Төлөгөн Касымов. жок. Эме? 5000 сомдук акча банкнотунда кимдин? Касым Тыныстан. Молодец. 10 сомдон башың чыкпасын ошондо. Сүрөтүн көрсөм тааныйм да, атын эстей албай атам. Сүрөтүм Алмайга окшош. Эме да? Жооп жок болду. Жообуңуз? Жок, Жообуңуз жок, туура жоопту айтыңыз, анан тапшырмаңызды. Туура жооп, Сүймөнкул чок. Менерге от жок. Сен дагы, билбей. Келиңиз. Биринчи бул кыздын Сизден баштайбыз. 10 жол ажымай кылганга азыр кудуретим жетпейт. Күчүм жетпейт. 5 жол кылып берейин, а? Ооба, кетти мына. Эсептеп тур. 5 жол эмес, 8 жол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болду, а? Болду. Салташ шпагат отур. Азамат. Эң сонун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин атаандаштар 4 раунд ичинде мыкты таймаш өткөрүштү. Жоголуңуздар, кыска тыныгуудан соң жалпы жыйынтыктарды чыгарабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ринг шоу программасынын 5-чыгарылышында биздин күлкү жаратуучу агалар өзгөчө эфир коюп беришти. Демек,
көптөгөн суроолорго өзүнүн мыкты жооптору менен алдыга озуп чыккан бүгүнкү Ринг Шоу программасынын 5-чи чыгарылышынын жеңүүчүсү Каныбек Разыков. Айттым беле утам деп. Атаандашыңызды куттуктап койсоңуз болот. Мен орозо күндө сыйлап койдум эми койдон болсо. Эң сонун. Мынакей бүгүнкү эфирибизде мына ушинтип жыйынтыктадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ринг Шоу программасынын 5-чи чыгарылышын биз мына ушинтип жыйынтыктадык. Дагы да болсо кийинки чыгарылышта жолугабыз. Урматтуу атаандаштар, биздин өнөктөштөрүбүз болгон Барбол таттууларынан сиздерге адал таттуу шириндиктер. Рахмат, чоң рахмат. Точно адалбы? Ооба, адал таттуу шириндиктер ар дайым жаңа гана Барбол таттуулары жана ошондой эле Ош шаарындагы 175 номерлуу Карс такси кызматына 2 жолу акысыз жүрүүгө сертификат. Каныбек мырза, сизге деле. Ким утсаң деле ошол эле подарка экен го. Ошондой эле. Жана Ош шаарындагы Тиара сулуулук салонуна акысыз чач жасалгылоого сертификат. Мужскойбу? Ооба. Сизге да. Рахмат. Бул канча жолу? Бул бир эле жолу. Бул бир эле жолу. Салонго Рахмат. Рахмат. Эми бирден аялам эле алып берсең жакшы. Аягында урматтуу атаандаштар, силерге эркин микрофон, жалпы көрөрмандарга жакшы сөзүңүз. Чоң рахмат. Биринчиден ушул 7-чи каналга ыраазычылык билдиребиз. Анан кийин экинчиден спонсорлорго да рахмат. Өнөктөштөргө чоң рахмат. Үчүнчүдөн мен буга чейин бокс көрөт элем. Анан кийин жанагы спорт бокска түшкөн боксерлорго акыл үйрөтчү элем да буга чейинчи. Антурбай, мунтурбай депчи. Эми антип айтпайм эми. Жөн эле көрөсүз. Жөн эле көрөм, унчукпай эле көрөм. Кыргызстанга тынччылык, токчулукту каалайм. Ороз айында туткан орозоңуздар кабыл болсун. Эң сонун. Канат. Эмне дейсиз, эми бардык нерсенин акыры болот дегендей. Мына ушул күнгө жеткиргенге, көрсөткөнгө, негизи эле ар бир күнүбүзгө жараткан Аллах Таалага чексиз шүгүрчүлүктөр, мактоолор болсун. Жалпы ушул сиздердин эмгек жамаатыңыздарга да ыраазычылык билдиребиз. Ушул орозо күндө биз дагы ушул чакырып бир аз бири-бирибиздин, жалпы элибиздин көңүлүн көтөрүү максатында ушундай келип, кыска-нуска өзүбүздүн ушундай тапшырмаларды аткарып кетип атабыз. Ушул тынч өлкөгө той жарашат, музыка жарашат дегендей өлкөбүздө тынччылык болсун. Аллах үзбөгөн өлкө болойлу, назарын үзбөгөн өлкө болойлу. Жакшылыктарда жолугушуп жүрө берели. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кызматыңызда Бектур Жумабаев болдум. Ринг Шоу программасынын кийинки чыгарылышына жолугабыз. Бар болуңуздар.